Аялдар таяк көтөрүп, таяк менен аттарды уруп, ноокатта улакта аттар унааларды тебелеп кеткенин көрүүгө болот. Улак болгон жерге жакын койгон унаалардын бир канчасы талкаланды. Жекжандын кинолорун баарыбыз эле көргөн болсок керек. Ошол сиз тааныган Жекжан 71 жашка бүгүн толду. Бардык актерлор туулган күнү менен куттукташты. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. A living legend. Jackie Chan. Siz Жекжандын кинолорун жакшы көрөсүзбү? Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев оронгон кыздар боюнча өтө каттуу айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Унаа аты менен чогуу тебелете улак тартышып, милиция ноокаттагы окуя боюнча маалымат берди. Ош облустук ички иштер башкармалыгы Ноокат районунун Жаңы Ноокат айыл аймагында жайгашкан ат майданында болгон улак тартыш боюнча маалымат берди. Маалыматка караганда окуя кечи 6 апрелде болгон. Анда улакчылар ат майдандын сыртына чыгып кеткен. Натыйжада ал жака соода кылуу үчүн барган 2 адамдын унаалары зыянга учураган. Алар унааларын оюн өтүп жаткан жерге жакын токтотушкан. Аталган факты каттоого алынган, ал эми унаа ээлери арыз жазуудан баш тарткан. Облустук милиция башка эч кандай жабыр тарткан факты болбогонун кошумчалады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. A living legend. Jackie. Түгөнбөгөн энергиянын символу, белгилүү актер Джеки Чан 71 жашка толду. Бүгүн 7 апрелде дүйнөгө белгилүү актер, каскадер Джеки Чан 71 жашка толду. Анын чыныгы аты Чан Конг Санг. 1954-жылы Гонконгдо төрөлгөн. Ал тасмаларда кооптуу трюктарды өзү аткарып, комедиялык жана акробатикалык күрөш стили менен өзгөчөлөнөт. Джеки 7 жашында ата-энеси Австралияга иш издеп кеткен. Ошол убакта ал Гонконгдо Кытай драма академиясына тапшырган. Бул мектепте ал 10 жыл бою сахна өнөрүн, анын ичинде акробатика, жеке-жеке мушташ жана ырдоо боюнча билим алган. Чан жаш кезинде Брюс Линин ачуулун муштуму ажыдардын келиши тасмаларында кичинекей ролдорду ойногон. Ал эми алгачкы ролун 1962 жылы чоң жана кичине Вонтин бар тасмасында жараткан. Анын дүйнөгө таанымалдуулугу 1990-жылдардын аягында Голливуддагы ийгиликтерден башталган. Беле кетсек тыгылыш саат тасмасы атактуулукка алып келген алгачкы тасмаларына кирет. Өзүнүн узак жана ийгиликтүү карьерасында 150дөн ашуун тасмаларда роль жараткан. Джеки Чан актерлук карьерасынан тышкары музыкалык жаатта да активдүү эмгектенген. Ал 1980-жылдардан бери ар кандай тилдерде, анын ичинде Кытай, Жапон, англис, кантон тилдеринде ырларды аткарып, бир нече альбом чыгарган. Джеки Чан көптөгөн тасмаларынын саундтректерине да өзүнүн үнүн кошкон. Мисалы, Тартип сакчынын окуясы тасмасынын темалык ыры болгон Батырдын баяны чыгармасын аткарган. Анын музыкалык карьерасы Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндө да таанылган. Актердун жазган 2 автобиографиясы бар. Биринчи автобиографиясы «Мен Джеки Чан».
кыймылдагы жашоом деп аталат. Мында Джеки Чандын балалык доорунан 1990-жылдардын аягына чейинки жашоосу баяндалат. Балалыгы Гонконгдо өткөн катаал балалык, ата-энеси менен болгон мамилеси, окуу, Пекин опера мектебиндеги жашоосу, артисттик билим алуусу. Барына буудай күнөөлүү. Депутат кыргызстандыктардын кан басымын малдын жеминен көрдү. Жогорку кеңештин агрардык комитетинин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев кыргызстандыктардын ден соолугу малды туура эмес рационунан бузулуп жатканын билдирди. Анын айтымында мурда суу жана арпа менен багылып, анын эти жеңил жана пайдалуу болчу. Бирок азыр фермерлер буудай менен байлоону адатка айлантып, бул оор жем сиңирөөгө кыйын болгондуктан малдын этине да терс таасирин тийгизип жатат. Малды буудай менен байлап атабыз. Анан эле ошол малдын этин жейт, кан басымы көтөрүлөт, кан көбөйөт. Мунун баары бири-бири менен байланышкан дейт депутат. Төлөбаев Айыл чарба министрлигин фермерлерди туура багуу ыкмалары боюнча окутуп, малды саламаттуу жол менен багууга чакырды. Фермерлерди агартуу зарыл болбосо, бүт эл оорулуу болуп калат. Ошондой эле ал Нитокс аттуу ветеринардык дарыны Кыргызстанда колдонууга тыюу салууну сунуштап, бул препарат ден соолукка зыян алып келиши мүмкүн экенин кошумчалады. Биз илгери арпа менен сулуу менен малды байлачыбыз. Азыр жалаң буудай менен байлап, элдин баарын давление сахар кылып атабыз. Буудай бул күчтүү, билесиз, малды буудай менен байлабайт. Буудай менен байлаганда элге баягы буудай менен байланган малды адам жегенде давлениясы көтөрүлөт, сахар болот. Анан бул мындай илгери атабыз кыргыз арпа сулуу чөп менен байлап келгенде ушул методологиясын элге да түшүндүрсүңөр. Укол сайып атканда малга жана Нитокс дагы бир дарыны сайып атабыз. Ал дагы болбойт. Ал аябай зыяндуу дары. Аны Кыргызстан ичине запрет кылышыбыз керек. Ошолардын баарын бир методологиясын иретке салып элге көргөзүп айтып берсеңиздер жакшы болот эле да. Жоокер балам Ташиев Таласта маркум Дастанды эскерди. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Таласта жаңы ачылып жаткан бала бакчага аты ыйгарылган маркум жоокер Дастан Анарбековду эскерди. Атайын кызматтын башчысынын сүйлөгөн сөзүн Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасына жарыялады. Дастан силердин балаңар, а менин жоокер балам, менин жоокерим болгон Дастан балабыздын элесин ушул айыл эч качан унутпайт деген ойдомун. Айыл эл эмес, мамлекет унутпайт. Урматтуу эл журт, ушундай баланы тарбиялаганыңыздарга таазим этем деди ал. Айта кетсек, 7 апрелде Талас облусунун Аманбаев айыл аймагында жаңы бала бакча пайдаланууга берилди. Ага 2022 жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда баатырдык менен курман болгон лейтенант Дастан Анарбековдун ысымы ыйгарылды. Дастан силердин балаңар, а менин жоокер балам. Менин жоокерим болгон. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушу балабыздын, Дастан балабыздын мындан аркыдагы элесин ушул айыл эч качан унутпайт деген ойдомун. Айыл эле эмес, бүт мамлекет унутпайт. Дастан балабыздын элесин мамлекет унутпайт. Ушундай баланы тарбиялаган сиздерге мен дагы бир жолу таазим этем, урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт. Себеби ошол Баткен койголаңында Дастанга окшогон балдарыбыз мамлекетибиздин бардык региондорунда болду. Чүйдөн болду, Көлдөн болду, Таластан, Нарындан, Жалал Абадтан, Оштон, Баткендин өзүнөн бир дагы регион калган жок. Бардык региондон барган балдарыбыз көкүрөгүн тосуп, жандарын берип ошол жерде. Бирок мамлекетибизди сактап калды, ар намысыбызды сактап калды. Биз кайсыл бир деңгээлде кыйналганыбыз менен ар намысыбызды сактап калдык. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң.
Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Мен билем, чындыгы накта ислам бул ынтымактын, тынччылыктын дини. Ошол эле аялдарга болгон мамиле. Карап атасызбы? Аялдарды окутпайбыз деп керек болсо бир кызды атып да кетишти. Чындыгында болсо Kur'an-ı Kerim'de ne de aytılıyor? İslam dininde ne de aytılıyor hadisterde? Eğer de bir yüz bile iki kızdı üstürse, oşol eneta değişike karak. İki kızdı, iki uğuldu emez. De misalı Hazreti Muhammed Peygamber'de surattır, 5 kaç yerdir? Peygamber'e sayttan 5 enelerin tamanının aldındadır. Bunu karab durulursa, ayalga, kızga, enege mamile. Oşoндуктан эгерде президент Кудайда корккон адам болсо, Кудайга терең ишенген адам болсо, биринчиден өзү эч качан жамандыкка барбайт. Экинчиден Кудай буйруса элин да бир жакшы жакка буруп кетет.